улуттук каналдан баштап буга чейин могу Бишкек күнү мына апрелде белгиленип атпайбы? Бишкек шаары негизделген күнү, анан Бишкек баатыр болгон деп ушу передачаларды, роликтерди тартып элге жайылып келген да. Могу акыркы жылдары эле көрсөтпөй калды. Ролик бар элдин эсинде. Ошол роликте бир мүнөттүк жаңылбасам, же 2 мүнөттүкпү минтип көрсөтүп атат. Аны материалдар даярдашканда видео материал бар. Бишкек баатыр Жоо Чалышулу Аксы өрөөндө 1705-1710 жылдары туулган, калмакты сүргөн кыргыздын чоң баатырларынын бири деп айтып атпайбы? Эми сиздин мына архивдик материал менен тактоо боюнча бул калмак кеткенден кийин, ошо калмак 1758-жылы кетип атпайбы сүрүлүп? Ошол кеткен жылы туулуп, бул калмак чабышына катышкан эмес, жанагы кыргыз казактын чабышында жайыл кыргында катышкан, анан Кокондо катышкан эмес, Кокон баскан. Туурабы? Неме? Ушул жагын айтсаңыз. Тайлак баатырынын немелеринде, согуштарында катышкан киши да. Тайлактын таятасы болот. Тайлак баатырдынчы. Тайлак баатыр Кытайлар менен, Кокон менен чабышкан. Ошонун кайсысында? Кайсында катышат? Мен ойлоп атам, балким эми муну дагы изилдеш керек. Азыр айтууга эрте, бирок ошол чабыштарга катышыш ыктымал, себеби 45-жылы өлүп атпайбы? Жанагы Тайлактын согуштары 26-27, 30 жылдар болуп атпайбы? 23-тен өйдө. Анан 38-жылы Тайлак өлүп атпайбы? Көрдүңбү? Жана Кокондуктар менен да чабыштар бар биртике. Бирок Кокондуктар бул Тайлактан бир топ улуу болуп атпайбы? Жок, таятасы деп атпайм. Аны Тайлак Бишкектин кызы. Бишкектин кызы Тайлакты тиги Ырыскулга чыгып, Тайлакты төрөп берип атпайбы? Ошондой да. Анан эми мындай да, эмне үчүн жанакыдай болуп калган? Бул китепте бар ушунун баары тең. Ал жанакы 1703-4 жылдары туулган деп Белек Солтоноевдун жана Пантусовдун маалыматтарына Пантусов келип алып эле жөн эле мында бүкүл айтып койгон. Мындан 100 жыл мурун өлгөн экен деп. 76-жылы келип 100 жыл мурун өлгөн десе 1776 жыл 100 жыл мурун болуп калат да, туура? Анан ошондой кылып анан кийин 100 жыл болгондон кийин ал 80 жыл нары жака тиги төрөлдү болсо 70 жыл нары калганда ошондо жанагы 700 же болбосо 600 жылдын аягы же 700 жылдын 1-2 жылдар болуп калат да. Элге тараткан маалымат боюнча 1705-тен 10го чейин туулган деп атат да. Ошондой болуп калат. Анысын баарын талдадык. Ал жанагы ошондой жанагы жыл тиги Пантусовдун бүкүлү жасаган нерсесине подгонка кылышканда окумуштууларчы. Белек Солтоноевдун немелерин дагы биртике подгонка кылып туруп, муну Абрамзон кылган, подгонка кылганда. Бул жерде даже тиги ошол жанагы Жоо Чалыштын балдарынын ичинен Кенендин баласынан кийин Дәүрөнү кошуп, Жарбаңды берки Белектин балдарынан бирөөнү кошуп, ишилип ортодо чайды уйлду кылып бир муунду кошуп жиберишкен да. Ошентип отуруп анан кийин жанагы Тияк Алпар наркы 703 жылга жетип калып атат да. 2 муунду улуу атышпайбы? Бир муунду кошуп койсоң эле нары кетип атпайбы? Себеби жанакы тигил болсо эми 25 муундун арасы 25. Илимде бекилген. Жок, сиздер тактаган жыл боюнча бул 58 жыл толуп атат да, 1758. А булар элге тараткан 1705 болот атпайбы? Ошондо 2 муун болот атпайбы? Ошол эми 55-60 жыл. Эми ал кишиникин айтып атам мен. Тигилердикин айтып атам. Мен бирди дагы кошкондо дагы ошондо дагы жанакыдай болуп тиги эптеп жетти болуп атат да. Ишил ошентип алар жанакы Пантусовдун туулган бүкүлү немесине кошуп алып эле анан ошол туулган жылы деп анан баягы тиги Азарбек жазуучусу ошол Бишкек баатырды туужугар деп тиги калмак чапыргына катыштырып туужугар деп жазып атпайбы? Кантейиште? Эми ал көп изилденбеген. Ал нерсени Байгаремов деген ошол солтолордун арасында чыккан санжырачы, аябай чоң санжырачы болгон. Өзү сот болуп жүргөн киши. Ошо киши 24-жылдан бери чогулткан экен да. Ошолордун именно Бишкек баатырдын небересинен жолугуп
интервью алгандар бар экен, маалыматтар алгандар бар экен. Ошолордун болуунча анан өзүнүн Бишкек Баатырдын тукумдарынан дагы санжыралар, уламыштар бүт баарын чогултуп жүргөн да, ошолордун баарын сүрүштүрүп келгенде ошолордун баары чыкты. Ал баягы мен подгонка кылдым, тиңиптим дебейт. Өзүн ал ошол мен жасаган методика менен эсептеп чыккан жылдар ошол жанакы уламыштар менен, тарыхый немелер менен, уламыштар менен топ келип атат, расталып атат да. Анан ошонун негизинде жанакы айтты. Анан эми тиги Саруудагы немени айтайын. Саруунун баатыры. Аны Бута баатыр деп коет. Ал тиги неме? Ошо Саруудан чыккан Бишкек Баатырдын эрдиктери менен аралаштырып жүрүшөт деп айтылып атпайбы? Ал анын Эргөбөк деген. Эргөбөк Бута уулу деген болгон. Саруудан чыккан Жалал Абад тараптагычы. Анын аты, өзүнүн аты Көбөк, анын аты Көбөк. Бута атасынын аты. Көрдүңбү? Бута. Бишкек деген энчилүү ат эмес. Ал ага берген лакап. Каймана аты. Каймана мындай прозвище, орусча айтканда прозвище да. Ал эмне үчүн андай болуп калган? Ал күлкүлүү нерсе. Ошо баатыр, катуураак айтыңыз. Ошо баатыр майданга, согуш майданына бул экөө замандашпы ошондо? Эч замандаш эмес. Улуубу же кичүүбү? Ал улуу. Кайсы жылдары болду? Аныкын билбейм. Мен аны менен неметкен жокмун. Бирок жанакы Медер деген бала, чыгыш медицинасынын немеси боюнча деген, Медер дегендин баланын немеси боюнча тиги кокон жанакы калмактар менен болгон салгылашта катышкан баатыр дейт да. Анын окуяларын тимеле мындай детали менен жазганда, чын-чынына келгенде ал шуу түскөндөй, аралашып жүргөндөй. Ал себеби биз ал доорду жакшы изилдегенбиз да. Тарыхчылар билет. Анан ошого аралаштырып ийсе эле чындыкка окшоп кетет да. Бир жерде именно ошол жерде маселен Байызбек же Дөөлөтбек ошол жерде жүргөнүн ким билет? Ошентип келип туруп эле Дөөлөтбек ошол жерде жүргөн, анан кийин Дөөлөт ушундай баатыр деп койсо, Дөөлөт калмактын баарын жапырган киши болуп калат да. Болбойт да андай. Анан ошондой кылып таштаган тиги Медер өзү билимдүү, өзү окумал жигит. Анан атам айтты эле, чоң аталарым айтты эле деп эле өбүртүп жабыртып жазып таштады да анычы. Анан чын-чынына келген кайчан экени белгисиз. Бирок Бишкек деген атты мен даже Бишкек деген ат туура эмес дейм. Кыргызда Бишкек дебейбиз. Жумгалда биз аны Бышкыч эле дейбиз. Чүйдө Бышуур дейт. Түштүктө Бышкак дейт. Тубалык анан кийин Хакас, анан Алтайлык түрктөрүбүз кадимки эле Бышкыч, Бышкак, Бишкек, Бышкак, Бышкыч деп эле атайт экен. Бышкак эле экен. Бишкек эмес. Бишкек деген татарлар киши айтат экен жакыныраак. Анан эми ойлосоң ошол убакта ал бул шаардын атын Бишкек деп Абрамзондор кайтарып келди да, Бишкек деген сөздүчү. Анан ошого байланыштуу тиги Солтоодон чыккан Жочалыштын жана Кенендин аялы толгосу келип калганда сабадагы Бышкычты кармайт экен да, жанакы Бышкычты кармайт экен. Экинчиси төрөп аткан мезгилде төрөгөндө күйөөсү жерде жаткан Бышкычты көрө коюп, Бышкыны, Бышкакты, Бишкекти да. Кыргыздар Бышкак эле деп жазат экен, бар мына Бышкыч. Анан ошонун артынан коюп деген ар кайсы болбогон жүйөсүз тиги уламыштарды чыгарып атпайбы? Ошондой уламыштар тарап кеткен да. Тарап кетти да. Себеби ана негиздеш керек болду. Эмне үчүн бул кишинин аты Бишкек болду деп деш үчүн жанакыдай болуп атпайбы? Аны Пантусов жаңылып жазып атпы. Муну сени шашпай окусаң, Айбек, бул жерде турат. Бул ошол Пантусов бул жерде Бишкек деп атпайбы? Көрүп атасыңбы? Ошондон баштап жаңылып кеткен. Ал унутулуп калган. Бирок Абрамзон аны кайта реанимация кылып, анан Бышкы кылып атпайбы аны? Бышкыч. Бишкек кылып атат, бизче Бышкыч кылып атат. Анан ошону кетти дагы, анан ага жараша биздин фантазиябыз өнүгүп уламышты. Ал эми жанакы Эргөбөк жөнүндө айтып берейин. Эргөбөк Бута уулу, бул Саруудан чыккан баатыр, балким мен билбейм. Бул кишинин аталышы жанакыдай. Бул киши
ошо чоң жортуулга чыгаар алдында өзүнүн агасынын үйүнө келип кымыз ооздуп кетейин деп жок коштошуп кетейин деп же туура коштошуп кетейин десе керек да. Анан кирсе жеңеси жанакы сабадагы эмне деп койчу эле жанакы сымырык деп койчу эле үстүндө тундурмасын Тоозо кымыздын гүлү деп коет. ошо да ушул кымыздын сабадагы эң биринчи гүлүнөн немесе ал жанакы немеси кубаттуулугу күчтүү окшойт да, туурабы? Ошондон мас кылат да кадимкидей. Ана кадимкидей неме анан ошону бир чөйчөккө куюп берет жеңеси. Жеңеси куюп берип атканда жеңеси ырымдап баягы ырыскы тиги немеге инисине кайнисине кирип калбасын деп четинен ооз тийип коет. Минтипчи байкатпай. Анан аны ага терс жигип тиги көрүп калат. Тиги көрүшүп калат. Эмне менден кысканасыңар ырысыңарды дегенсип сабагысы менен кошо кымызды өңөрүп алып майданга аттанып кетет. Дейт да, уламыштады, көрдүңбү? Анан кийин дейт. Ошентет экен дагы бир версиясында сайышка түшөрдө найзасын узартыш үчүн ошол жанагы бышкычты улап неметет экен да. Эми өзүңөр ойлогулачы, майданга келсе, жигит анан кымыздын бишкектин баарын көтөрүп алып, кымыздын баарын жок, сабааны көтөрүп келсе, эмне сабаны эмне бир жерге кымыз тиги бышырганы келдиңби деп шылдың болбойбу, туура? Я. Эгер кымыз алып келсе, чаначка салып куюп келет, туура? Я, татынакай. Гүл азыгы болот любой кишинин, туура? Анан кийин сабасы менен сабасы бышкычы менен көтөрүп келатса, деги күлкү болуп турган нерсе да. Бул эми эргебек жөнүндө түшүнүктүү да. Көрбөктүн немеси ушундай. Аны мен бул ошо жүйөсүз уламыш деп ойлойм. Бишкектин аталары окумал киши экенинен момундай маалымат бар да. Бишбек турат. Бишбек. Пишбек деген. Пишбек деген мындай жүзү жарык, акчалтой, жетекчи деген маанини берет да. Пишбек деген сөзчү. Жөнөкөй аты эмес бул. Эми байкап, балдардын аттарын кара. Канча аял канча баласы болгон ушуну маалымат бересиз. Эми мен канча аялым экенин мен билбейм, бирок Кенен 2 аял алганын айтылат да. Кенен 2 аял алганын айтат. Биринчи аялынан жанагы катуураак айтасыз. Темпирек менен Темир дейт. Экинчи аялынан Бишкек, анан Эсер дегендерин айтылат да. Анан 6 баласы болгон экен дейт да. Бишкектин чын эле 2 аял жөнүндө маалымат бар. Биринчи аялынан 5 экен. Анан экинчи аялынан Рай деген бала бар экен. Биринчи аялынан балдары Баймурат, Манак Казы, Козу деп жүрүшөт. Козу эмес, Манак Казы. Манак Козу деп жазбай турду, Манак. Манак Казы да. Манак Казы турбайбы? Мен аны Манак Казы деп атам да. Анан Манапбай, 3-чү уулу Манапбай, 4-чү уулу Чоро, эгер тагыраак айтсак, бир жерде Жоро деп жүрөт, Жорго деп жүрөт. Жорго менен Жоронун ортунда биринчи Жоро деп окугам. Жоросу эле туура. Жорго деген кишинин бир дагы баланын атын уккан эмесмин. Чоро, бул Манастын чоролору. Дагы ушул немеде. Анан Рыскул 5-чи баласы, анан 6-чысы экинчи аялынан Рай. Алар жана таласта жашашат деп айтылат. Эми балдардын аттарын көрөлү. Баймурат. Бай деген да оңой эмес да. Мурат деген Жыланный деген мындай. Колунан көп төгүлгөн Берешен деген атты мааниси болот. Экинчиси мына Манак. Манак деген Казы деген Манак деген Манап деген Манак деген экөө тең окшош уйкаш болот. Орто кылымда Барсканды башкарган өкүмдардын титулу экен. Манак деген. Айбек. Манак Казы көрдүңбү? Судья деп атат. Манак деген өкүмдар. Манап да өкүмдар. Билесиң, Манап бизде туура? Бул дагы мына көрдүң? Анан Рыскул. Неме? Жоро. Бул дагы титулат болот. Жоро эмес, Чорого деп. Жоро эмес, Чоро деп атам мен. Ал Жоро болуп кеткен.
анан кийин жорга кылып тескери чала болуп аткан. Бул чоро. Бул дагы жанакыда көрдүңүз саясаттар. Ал эми Беркин немеси 5-чи баласы кудасынын атынан коюп атат. Рыскул. Тайлактын атасынын атынан коюп атат. Көрдүңбү, оңой эмес. Эң кызыгы Баймураттын баласынын элчи деген баласынын аты Саяк экен. Саякка куда болгон үчүн тың чыккан үчүн Саяк. Бишкек баатыры Тайлак баатырдын таятасы болот. Таятасы Өз таятасы кара. Ошон үчүн Бишкек баатыр бир баласынын атын Рыскул коюп атпайбы? Бир баласынын аты Төрөгелди коюп атат. Тиги Ормондун инисинин атынан коюп атат. Төрөгелди баатыр. Төрөгелди баатырдын атынан коюп атат. Анан айтсаңыз анан бүгүнкү күндө ошо Бишкек баатырдын урпактары кайсы жакта жашайт? Көппү? Ушул жагына кызыктыңарбы? Неме Сокулук районунда Туз деген айыл бар. Ошол жакта почти 4 тукумдар бар экен азыркыга чейин. 1991 жылкы эл каттоо, чарба каттоосунда 30 түптүз прямой тукумдар бар экен. 30 чарба. 30 түтүн. Ошонун ичинен дагы где-то 17 кичине жакыныраак. Кичине мен приблизительно небеттим, себеби баласынын немесине окшоп атат да, мындай. 30 прямой, исключительно 30 мына могу жерге жаздым да. 30 даана Бишкек баатырдын. Мен эмнени мынтип атам, көрдүңбү, бул киши бай болгон үчүн, бардар жашаган үчүн, бир талай аялдарды алганы үчүн жанакыдай тукуму көп болуп атпайбы? Ооба. Эгер дыйкан болсо, уста болсо, жанакыдай айтып атканда, баягы усталардын оокаттарын бир жерде көрдүм. Болгону бирден уйлары, экиден жылкысы, 5ке жеткен кою, андан бөлөк оокаты жок усталардын. Көрдүңбү? Ал жанакы неме бедерлер айтып атат. Муну Папан Дүйшөнүп деген бала изилдеп мынтип атпайбы? Мен журналист. Журналист айтып атат. Дейт. Тиги Саруулук жанакы Эргөбөк Бута уулу бул баатыр болгон дейт. Ал жанакы тип калмактарды кууп чыккан, тигинде мындай баланча жерден эле тигини кууп чыккан дейт. Чөт эле тиги барып 5 калмактын башын алган деген кечери бар да. Бул болсо дыйкан дейт, каяктагы баатыр дейт. Аны эч ким баатыр деп айткан эмес дейт. Аны дейт Стамов аксакал келип жазгандан кийин, бул Баатырдыбаев деп булар эм араң баатырлыгын эми биле баштады дейт. Абсурд, мына бул жерде баатыр деп кантысы 1876-жылы уже баатыр деп жазып атат. Көрдүңөрбү? Баатыр деп жөн эле жазбайт эле атат. Анан эми эстелиги боюнча бир суроо да, эстелиги боюнча. Эстелиги тургузулмак билебиз. Мына буга чейин биз да иликтеп жазып жүргөнбүз да. Мына 2010-жылга чейинчи Дөөлөтбай кесип билесиз. Бул Бишкекке эч кандай баатыр болгон эмес деп Бишкекке жер бөлүп берген эмес. Анан Улуттук илимдер академиясында, тарых институтундагы тарыхчылар, сиздин кесиптештериңиздер, башкалар мунун чын эле баатырдыгы жок, тактала элек. Буга баатыр катары Бишкекте эстелик тургузганга болбойт деген бир эме кылышып, ушундай болгон 2010-жылга чейин. Биз жазганбыз да маалымат. Биз эми маалымат менен иштейбиз го. Ушундай болгон да. Анан 2010дон кийин бул солто туугандар катуу чогулуп, акча чогултуп, жанагы типтеги марафон өткөрүп, бир 10 миллион тегерегинде жер алышып кийинки мэрлерден. Анан ал эстелигин тургушту скульпторго. Жазашты. Анан пандемияга байланыштуу эмгиче тура элек да, негизи былтыр эгемендүүлүк күнүндө турмак экен. Бирок бүгүнкү күндө даяр болуп турат да. Биз азыр ошол жакта көрүп келдик. Жакында турушу мүмкүн да, бирок интернетте сүрөтүнө караганда жана кылычы жок эле, чопкуту жок эле, мындай турган эле Бишкек баатырдын сөлөкөтү. Эми мындай ушул жагын айттыңыз эми. Мындай Айбек, баатырлык болуш үчүн сөзсүз түрдө кылыч чаап, найза сайып баатырлык жасабайт. Кыргызда эмгеги өткөн кишинин кескесте баатыр деп атайт. Маселен, эл башкаргандарды эле баатыр деп койгон. Эми алгачы баатыр деген аттын маанилери көп да. Жөнөкөй эле кичинекей баланы эркелетип баатыр деп коесуң кескесте. Анан ага фетишизировать этүүнүн кажети жок. Ал бул киши баатырлыгы аларды эле айтып атат, баатырлыгы мынтип атат да.
Кыргызда көчмөн болуп аткан мезгилде биринчилерин болуп тиги там салып анан кийин жер айдаган экен. Би айланайын. Кыргыздар теткинден бери жер айдап там салып жүргөн болсо, шаар немет ал мурунку орто кулумда Тактакай шаар курган элбиз деп айтып атсак. Анан кийин ушуга батырып берип анан кийин сен биринчи там салып атпырсың деп. Мына ошончо эле тиги өзүнчө чектен чыккан окуя бар. Там салган чүйгө. Бул болбогон нерсе да Айбек. Ошон үчүн баатыр Бишкектин баатыры эмес деген туура эмес болгон. Ошол кезде просто жана талаш болуп атпайбы? Азыркыга чейин Бишкекти мына жанакы Орлова тиги 24 кежиге макала жазды го. Вымышленная легенда депчи. Ал анан кийин айтып атпайбы жанакы Нурия Шагапова деген жазуучу мен муну ойман чыгарган легенда деп атпайбы? Мен тиги Бишкек жөнүндө бир да маалымат тапкан жокмун дейт да. Бишкек жөнүндө ал тууптур айтат. Бишкек жөнүндө маалымат жок. Себеби Бишкек деген адам жок. Түшүнсөң Айбек, Бишкек деген адам жок. Бишбек деген бар. Бишбек деген бар. Ал Бишбек, пожалуйста, мына неме атат. Ошон үчүн ал айтып атат. Бишкек жөнүндө такыр неме болбогон үчүн жанакыдай болуп атпайбы? Маалымат болбогон үчүн тиги немелер тиги биздин шаардын жетекчилери биринчи тактап алгылачы деп атпайбы? Бул шаардын аты тоонун атыбы, же жанакы таякчанын атыбы, бышкырттын атыбы, же адамдын ысымыбы? Эгер адамдын ысымы болсо кайсы жылы жашаган, доорун тактагыла деп. Бул жагынан туура эле талаш болгон да убагында. Анан эми Бишкек баатыр азыр элдин түшүнүгү, менин түшүнүгүмө, сиздин түшүнүгүңүзгө караганда деле дагы эле тактоого муктаж. Бул изилденип бүтө элек, туурабы? Жок, мындай. Инсан катары такталды. Так эле деген неме жок. Себеби жок, баягы тарыхый инсан катары жашап өткөн деп такталып атат. Дорлор айтылып. Бирок жанагы баатыр дегенге башка окуялар такталып элек. Айбек, анткенде болбогон. Азыр күмөн санап турбагын. Мен сага айтайын. Бул нерсе жөнөкөй нерсе эмес. Бул атайын изилденген нерсенин жыйынтыгында ал тарыхый реалдуу инсан экенин, туулган жылы, жасаган иштери, элден кадыр-баркка жеткен инсан экен. Укум тургунан өйдө такталды, санжырасынын баарын өттү. Дагы эмне керек? Единственный баягы баатырлык окуяларынын детальдарын изилдеп табыш керек деген эле бир талап болбосо, ошону айтып атам да. Мен 100% такталып элек дегенди айтып атам да. Деген эмес. 100% бул реалдуу личный инсан экенин такталды Айбек. Эми андан нары дагы изилдеп бир неме табыш өтө кыйын. Эгер тапса, конечно, жакшы. Но азыркы деңгээлдеги бул доказан. Любой бул жерде менин кесиптештерим, философтар, окумуштуулардын баары жакшы изилдөө болуп, туура, ынанымдуу болуп, баягы жеткиликтүү болуп деген нерселердин баарын айтып атышат. Анан кийин эми дагы эле дегенде болбойт Айбек. Так что бул жерден күмөн санаануу болбойт. Себеби бул жөнөкөй уламушчу кишинин изилдөөсү эмес. Бул тарыхый профессионал кишинин изилдөөсү. Бирөө айтса болмок, бирок мен эми жок. Дагы иликтесе дагы кызыктар чыгып калышы мүмкүн. Азыр жетиштүү бул кишинин атын кайта калыбына келтирип, шаар мындан мурун 2 кылым мурун Бишкек баатырдын аты аталган шаарга кайта тарыхый ысымын кайтарып берсек, тарыхый акыйкаттык ордунда турган болот. Себеби а кишиге ошол кезде кыргыз эли ынанып атын коюп атат. Орустар дагы ошол атты сактап атат. Анан биз болсо Совет доору мезгилде аны алмаштырып таштадык. Фрунзетип. Анан кайта калыбына келтиребиз деп атып, такыр бөлөк атты коюп бурмалап таштадык. Анан азыр элдин баары мен айтып атпам. Маселен, окумуштуулар эмес, жазуучулар айтып атат, Бишкек деп, Бишкек эмес, Бишкек деп жазат. Эми азыр Бишбек деп алмаштырууга биздин экономикалык жактан мүмкүнчүлүк чектелүү, туурабы? Бул жактан талкуу болуп кетет. Айбек. Ошонуга мен накта ошону берет деп сага күттүм. Мындай да, азыр баягы илгерки убак эмес, Айбек. Азыр биз
информационный технология доорунда жашайбыз. Ал жанагыдай чоң чыгым боло турган нерсе андай эмес азыр. Көп болсо 3-4 жерде Бишкекке келе турган стендтеги Бишкектеги эле тамганы аябай эле экономия кылсак, тамгаларды гана кесип туруп ордуна тарта койсоң, окусаң эме Кагаз документтин баары. Кагаз документтин баары тең электронный, Айбек. Бүт баары электронный. Любой немеге бассаң, жанагы Бишкек деген ордуна Бишкектен жазып коесуң, сен өзүң жазасың. Анан котур печаттарды айтасың. Туура, печаттар бар. Ар кайсыларда стендтер бар, стендтердин баары тең азыр министрликтердин көбү азыр чайдуулда болуп атат. Ошо менен дагы шар менен кетип калат бир чети, экинчи печаттар дагы ошо шар менен кетет. Анан кийин неметеге бар да 5 жылдан же 2 жылдан кийин печаттарды алмаштырууга акча бөлүнөт. Алардын баары тең шар менен сөзсүз түрдө бүгүн бүт баары печаттарды айлап бүт баары көчөлөрдүн баары Акырында эле кирсе болот.